Эми салыштырмалуу айтайын, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга виза берип атпайбы? Мына биздин ишкерлер, кийим кийүүчү, тигүүчү сектор аз жабылып, баары көбү Россияга көчүп кетишти. Казакстанга качып атат, визанын кесепетинен. Өзлөр түз сырьё товар ала албай атат, көчүп кетип атышат. Эми биз жаман көрүп атабыз, бирок чечиш керек да. 2 жыл өттү. Эмне үчүн Кытай бизге виза бербейт? Себеби бар да. Сүйлөшкөн билбейсиздер. Мына биз Эмил токтокойчу. Азда сөз айтып коеюн. Биз делегация барганбыз Кытайга былтыр. 12 депутат берде бар арабызда. Ошондо Кытай айтты эле, биз менен өкмөт менен келип сөйлөшпөйт, чечпейт. Биз бардык чечкенге макулбуз деп маселени. Мүмкүн сиздер сүйлөшпөй атасыздар. Эмил токтокойчу. Мына бүт деңгээлдерде кайсы жерге мына министр барабы, замдар барабы, кимдер барбасын, управлениянын башчылары барабы, ушул маселеден баштайбыз да, бысмылда дегенде эле ушул маселеден баштап атабыз сразу. Визаны чечип бергиле деп. Эмне себеби деп атат? Себебин дагы бир жолу кайталап кетейин. Бизде Кыргызстанда теракт болгон. Кытай ошо элчиликке машина менен билесиз да кандай болгон. Ошол себептен болуп атат. Негизги себеби ошол. Ал негизги себеби бизде жасалма паспорттор эмеспи? Паспортторду сатып, уйгурдун гражданына. Ал да бар да. Эми негизги себеп ошол деп атам. Бул көйгөй биздин эле мамлекетте эмес да. Бүт эле жерлерде андай маселелер бар болушу мүмкүн. Алардын баары второстепенный да. Сапар Жуматов, ушуну чечиңиз, өзүн дипломатсыз. Ушул эң көйгөй маселе.